Жайкы коопсуздук балдардын терезеден кулап кетүүсүнөн кантип сактоо керек? Жай көптөн күткөн эс алуунун, жылуу күндүн жана таза абанын мезгили. Бирок ысыктын башталышы менен ачык терезелер балдар үчүн кооптуу булакка айланат. Тилекке каршы жыл сайын балдар терезеден кулап, оор жаракат алып, ал тургай өлүмгө дуушар болгон трагедиялар болот. Ошондуктан өзгөчө ата-энелер өтө кылдаттык менен сак болушу керек. Себептери жана тобокелдиктери: жаш балдардын кызыгуусу жана энергиясы көп болот. Бул аларды көп учурда кооптуу кырдаалдарга алып келиши мүмкүн. Ачык терезелер алардын көңүлүн бурат. Бул таза абага чыгуунун жолу, көчөнүн көрүнүшү жана аларды курчап турган дүйнөгө байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгү. Тилекке каршы жаш балдар бул кызыгуулардан келип чыккан коркунучтарды түшүнүшпөйт. Жаш бала терезеге чыгууга аракет кылбаса да, анын иш-аракеттери күтүүсүз болушу мүмкүн. Жаш балдардын терезеден кулап кетишин алдын алуу үчүн ата-энелер бир катар чараларды көрүү керек. Коопсуздук торлорун жана терезе кулпларын орнотуу, терезелерге кирүү мүмкүнчүлүгүн чектөө, туруктуу көзөмөл: эч качан кичинекей балдарды кароосуз калтырбаңыз. Коопсуздук эрежелерин түшүндүрүү: балдарга терезелердин жанында этият болуунун маанилүүлүгүн түшүндүрүңүз. Курт-кумурскалардан сактануучу терезе торлорун этияттык менен колдонуу. Чиркей торлору жалган коопсуздук сезимин жаратат. Алар баланын салмагын көтөрүү үчүн иштелип чыккан эмес жана оңой эле бошоп кетет. Негизги сактык чараларынан тышкары, ата-энелер кошумча коопсуздук чараларына дагы көңүл бурушу керек. Соккуга туруктуу айнек менен кош айнек терезелерди орнотуу. Алар соккуларга туруктуураак жана кокустан тийип кетсе, терезенин сынуу коркунучу азаят. Терезе рамаларын жана бекиткичтердин абалын текшерүү. Терезе тыгындарын колдонуу. Бул шаймандар терезени белгилүү аралыкта гана ачууга мүмкүндүк берет. Ар бир ата-эне эстен чыгарбашы керек: көңүл буруу жана камкордук балдардын коопсуздугун жана ден соолугунун ачкычы болуп саналат.